Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Баласаруу ГЭСи жакында ишке берилет, жерине министр өзү барды. Министр Талайбек Ибраев Манас районундагы Киров суу сактагычына курулуп жаткан Баласаруу ГЭСинин ачылышына карата даярдык иштери менен таанышты. Энергетика министрлигинен билдиришкендей, Чакан ГЭС ААКтын башкы директорунун биринчи орун басары Эмил Мухамбетов аткарылган иштер тууралуу маалымат берип, мерчемделген иштер өз маалында бүткөрүлгөндүгүн белгилеп, суунун көлөмү көбөйсө жакын арада ишке берүүгө даяр экенине токтолду. Ал белгилегендей, учурда ГЭСти ишке берүү үчүн төмөндөгүдөй иштер аткарылууда. ГЭСтин имараты курулууда. 110 киловатт чаңалуусундагы эле газдык изоляциясы менен жабык бөлүштүрүүчү түзмөк монтаждалууда. Жалпы кубаттуулугу 32 000 киловатты түзгөн 2 күч трансформатор орнотулууда. 110 киловатт чаңалуусундагы 6,17 чакырым узундуктагы Баласаруу Карарча жана Баласаруу Покровка аба электр чубалгылары жана 360 метр узундуктагы басым түтүктөрү курулду. Министр ачылышына карата даярдык иштердин дыкаттык менен аткарылышын жана суунун көлөмү көбөйсө мерчемделген мөөнөттөн кечиктирилбей ГЭС ишке берилиши керектигин эскертти. Эсиңизерге салсак, Баласаруу ГЭСинин курулушу менен Кыргызстан 25 мегаватт кубаттуулуктагы 3 агрегат бул жылына орточо эсеп менен 92 миллион киловатт саат электр энергиясын чыгарган станцияга ээ болот. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Каракол аэропорту ушул жылдын күзүндө ишке берилмекчи. Каракол эл аралык аэропортунун ушул жылдын күзүндө ишке берүү пландалууда. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропорту ААКынын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, учурда Каракол эл аралык аэропортунда эл аралык талаптарга жооп бере турган аэробекет жана учуп конуу тилкеси курулууда. Аэропорт саякатчылар жана коноктор үчүн ыңгайлуу, заманбап дизайн, алдыңкы технологиялар менен жабдылган, жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу эл аралык аэропорт болот. Белгилей кетсек, Каракол эл аралык аэропорту 1971 жылы түптөлүп, 1978 жылы учуп конуу тилкеси пайдаланууга берилген. Аэропорт Як-40, Л-410, Ан-2, Ан-26, Ан-28 сыяктуу учактарды жана бардык типтеги тик учактарды үзгүлтүксүз кабыл ала алган. Андан бери бул аба майдан бир дагы жолу оңдоп түзөө иштеринен өткөн эмес. Аталган аэропорт акыркы чартердик каттамды 2018 жылы кабыл алган. Андан соң аэропорт ишин токтоткон. 2011 жылы 25 ноябрда өкмөттүн токтому менен Каракол аэропортуна эл аралык аэропорт макамы ыйгарылган. Ал эми 2022 жылы 7 майда Каракол эл аралык аэропортун кайра жаңыдан курууга президент Садыр Жапаров мезгил кутучасын салып, курулуш иштерине старт берген. Эскерте кетсек, аэропортту куруу иштери Манас эл аралык аэропорту ААКынын өз каражатынан каржыланууда. Улуттук хирургия борборунда боорду алмаштыруу операциясына даярдык көрүлүүдө. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев улуттук хирургия борборунда боорду алмаштырууга даярдык иштери жүрүп жаткан боор хирургиясы бөлүмүндөгү оңдоо иштеринин жүрүшү менен таанышты. Ведомстводон билдиришкендей, бул үчүн бюджеттен 5 миллион сом бөлүнүп, оңдоо иштерин февраль айынын ортосуна чейин бүтүрүү пландалууда. Биз боорду трансплантациялоо операциясын жасаганы жатабыз. Бул улуттук хирургия борборунун базасында ишке ашат. Биз борборду операцияга керектүү эң заманбап жана кымбат баалуу жабдуулар менен жабдыйбыз. Улуттук хирургия борборунун жалпы командасынан жакшы жыйынтыктарды күтөбүз, деди Бейшеналиев. Ошондой эле министр улуттук хирургия борборунун мыкты адистери керектүү билимдерди жана практикалык күнүмдөрдү алуу үчүн Туркияга стажировкага жиберилерин белгиледи. 12 адистен турган бригадага хирургтар, анестезиологдор, УЗИ дарыгери, лаборант жана 4 дарыгер барат. Бейшеналиев белгилегендей, кыргызстандык медиктер акысыз окутуудан өтүшүп, окуу мезгилинде бекер турак жай жана тамак аш менен камсыз болушат. Эскерте кетсек, 2024 жылдын 12 январында Кыргызстандын Саламаттык сактоо министрлиги менен Туркиянын Үнөнүү университетинин ортосунда кызматташуу келишимине кол коюлган. Депутат Жамгырчиев Жогорку Кеңештин комитетинин жыйынына келди. Парламенттин 2-кабатынан секирип качып кеткен депутат Эмил Жамгырчиев Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин жыйынына келди. Эл өкүлү кесиптештеринен аны сындабай турууну суранып, ким күнөөлүү экенин сот гана чечерин айткан. Сот учурунда менин да маалыматтарым болот, баарын угуп өкүм чыккандан кийин сын пикир айтсак, ата-энем үй бүлөм бар, аларды өзүм да ыңгай сабалга коюп жатабыз. Башка ушундай иш түшүп калса карайлап калат экенсиң, деди Жамгырчиев. Ал эми комитет төрагасы Сүйүн Абдылдаев иши
иши парламентте каралып жатканда келип өз чындыгын айтса болмоктугун эскерткен. Эске салсак, 2023 жылдын декабрь айында башкы прокурор Курманкул Зулушев Эмиль Жамгырчиевди жоопко тартууну сурап жогорку кеңешке кайрылган. Ал кылмыш жаза кодексинин чыгараны мыйзамсыз кесип өтүү беренеси менен айыпталууда. Бул боюнча депутаттык комиссия түзүлгөн. Комиссия 9 январда ал эми жогорку кеңеш 10 январда парламентарийди жоопко тартууга макулдугун берген. Ошол эле күнү ал парламенттин экинчи кабатынан секирип качып кеткен. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку кеңештин жыйынында Жамгырчиевди эч ким камабай турганын айткан. Анткени ал айыпталып жаткан иш оор кылмыштардын катарына кирбейт. Ташиев депутатты тергөөчүгө келип берүүгө чакырган. УКМК төрагасынын маалыматына караганда Жамгырчиев Өзбекстандагы Крим төбөлүт Салим Абдубалиевге кайрылып, Ташиевге карата чара көрүүнү өтүнгөн. Кийинчерээк президент Жапаров Жамгырчиев Абдубалиевден эки досту коомчулукта Жапаров менен Ташиевди эки дос деп айыпталып келет, жок кылууга жардам сураганын билдирген. 12 январда парламентарий УКМКга сурак берүү үчүн өзү барган. Ал тышка чыкпоо жөнүндөгү тил катынын негизинде кое берилген. Азербайжанда өрт кырсыгында 7 адамдын өмүрү кыйылды. Азербайжанда 15 январда Эмерек ишканасында чыккан өрттөн кеминде 7 адамдын өмүрү кыйылды, дагы 24 киши жаракат алды. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министрлиги билдирди. Башкы прокуратура териштирүү башталганын, өрт коопсуздугун сактоо эрежелеринин бузулушу жана шалаакылык ыктымалдыгы караштырылып жатканын маалымдады. Кырсыкка эмне себеп болгону азырынча тактала элек. 9 январда Борбор-кала Бакуда төрөт үйүндө чыккан өрттөн 4 ымыркай чарчап калган. Эл аралык уюмдардын жана чет мамлекеттердин өкүлдөрү Азербайжанга көңүл айтып жатышат. УКМКда кибер чабуулдарга ыкчам чара көрүү борбору ачылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин кибер коопсуздук борборунда компьютердик окуяларга ыкчам чара көрүү борбору ачылды. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, борбордун ачылышы Кыргызстандын кибер коопсуздугун камсыздоого стратегиялык кадам болуп саналат. Бул борбор санарип мейкиндигине үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүүнү, кибер коркунучтарды ыкчам аныктоону жана аларга жооп кайтаруучу алдыңкы технологиялар менен жабдылды. Ассаламу алейкум туугандар, биздин катталуучулар, баарыңыздарга ассаламу алейкум. Биз жаңы турга, экинчи турга старт берип турабыз туугандар. 1 саат алдыңкы видеону көрүп, кечеги утуучуларды көрүп алсаңыздар болот. Азыр мен экинчи турдун приздери менен тааныштырып кетейин туугандар. Бул оюнда Nexia 1 койдум, дагы биринчидегидей. Ошонун өзү да свет 2006-жылкы 1.5 объемдуу коробкалары механика сонун машина туугандар. Утуп аласыздар, четкий машина. Анан бул главныйды анан тааныштырам туугандар, обзор менен чогуу. Биздин 3-чү машинабыз Nexia 2. Көрүп турасыздар, алча свет деп коет. 2010 болуш керек жылы. Коробкалары жакшы, моторунда эч кандай проблема жок, таза, четкий машина. Буну дагы 1 билет алып, 2 билет алып утуп алсаңыздар болот. Бул оюнга жакшы машиналар койдум деп ойлойм туугандар. Себеби акчасы дагы башкача болот, айтам туугандар. Эми бул ортодогу машинаны 210, уялбай мактасам болот. Уялбай мактасам болот. Объему 3.2 туугандар. Объему 3.2, жылы 99, күчтүү машина 3.2, бензин, автомат туугандар. Өтө сонун машина, видео обзордон көрүп аласыздар. Буну дагы 1 билет, 2 билеттен утуп алсаңыздар болот. Кимдир бирөөгө пешенеңиздерге жазып турат туугандар. Анан бул оюнда бир өзгөчө призибиз бар. Ушул 4 телефонубуз бар. Мен азыр бир жакындатып көрсөтүп коеюн телефонду алып. Ушул телефон Galaxy A24. 2 жашыл светте, 2 кара светте. Либо жактан утсаңыз, доставкасын менен берип беребиз, таксиден тосуп аласыз. Ушул 4 телефонду кошуп койдук туугандар. Эми бул оюнга кантип катышам, кандай приз, нелер бар десеңиздер туугандар, бул оюн биринчи билеттин баасын айтып коеюн, 500 сом. 500 рубль болот туугандар. 500 рубль, 500 сом болот дагы 2980 штук билет болот туугандар. 2980 общий билеттин количествосы 500 сомго 500 рубльге 127 приз бар туугандар. 3 машина, 4 телефон. 127 призди 500 сомго 500 рубльге билет алып, ушул приздерди утуп алсаңыздар болот. Азыр главный мерсин призини, призибиздин ички обзорун полный таанышып, общий машиналар менен тааныштырабыз туугандар. Билет алышка шашылыңыздар. Билет алыш описанияга номер жазып койдук. Российский номер +7 925 906 2704 кылсаңыздар, ушул номерге Сбербанк уланган. Ушул номерде WhatsApp бар. Сразу чекти жөнөтөсүздөр, билетиңиздер тез эле барат. Кыргызстан үчүн ушул видеого Мбанк коюп койдук, аягы 87. Бирок Мбанктан момент чекти жөнөтүңүздөр. Бир күндөн кийин чек келсе билет барбайт, акчаңыздар да кайтпайт. Момент сразу чек жөнөтүңүздөр, билетиңиздер барат. Кыскача жазып коюңуздар. Болду, ийгилик, барыңыздарга билет алып ушул биздин машиналарды утуп алыңыздар туугандар. Маалыматка ылайык, борбор өзүнө туташкан уюмдардын да маалымат инфраструктурасын үзгүлтүксүз коргоо жөндөмдүүлүгүнө компьютердик инциденттерге ыкчам чара көрүүчү борбор Түштүк Кореянын эл аралык кызматташтык агенттиги Койка менен биргелешкен долбоордун алкагында ачылды.
Кыргызстан менен Тажикстандагы 38,3 чакырым жерди макулдашты. Бул тууралуу Министрлер Кабинетинин маалымат кызматы билдирет. Өкмөттүк делегациялардын жумушчу тобунун жолугушуусу Баткенде өттү. Жолугушууда топографиялык жумушчу топтор Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын 38,35 чакырымын макулдашты. Тараптар Тажикстандын аймагында өтө турган кийинки жолугушууда калган аймактарды сыпаттоо боюнча ишти улантышат деп айтылат маалыматта. Жолугушуунун жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду. Эки өлкөнүн ортосундагы чек аранын узундугу 972 чакырымды түзөт. Өткөн жылдын август айына карата чек аранын 290 чакырымы макулдашылган. Бойдон калган. Андан бери ар бир жолугушуудан кийин участоктардын такталган айтылууда. Бишкек мэриясы KG Group компаниясынын 5 үйүн эксплуатациялоого көмөктөшмөй болду. KG Group компаниясынын үлүшчүлөрү президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев менен жолугуп бийликтен үйлөрдү пайдаланууга берүүнү, курулушун бүтүрүү маселелерин чечип берүүнү суранышты. Алардын айтымында бир үйдө эле 299 батирей аягына чейин салынып бүтө элек. Буга чейин УКМК атайын кызматка KG Group компаниясынан үй ала албай жаткандар кайрылганын билдирген. Алардын маалыматы боюнча аталган компания Бишкекке көп кабаттуу үйдөн алтыны салган, бирок бардыгы уруксатсыз курулгандыктан бирөө да пайдаланууга берилген эмес. Үлүшчүлөр бул курулуш компаниясынын жетекчисине чара көрүүнү суранышкан. Кийинчерээк компания жетекчиси Имамидин Ташевдин издөөдө экени маалым болгон. Ага карата кылмыш жаза кодексинин 326-беренеси жана 245-берененин 1-бөлүмү боюнча иш козголгон. Үлүшчүлөр менен жолугушууга архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нурдан Орунтаев, Бишкектин мэры Айбек Жунушалиев жана KG Group компаниясынын өкүлү катышкан. Компания өкүлү бардык объектилердин курулушун бүтүрүү үчүн 5 миллион долларга чукул каражат керек экенин белгилеген. Туманбаев бул ишкананын көйгөй жараткан объектилери Бишкекте да, Ошто да бар экенин айтып, үйлөрдүн аягына чейин салынбай жатканына фирма өзү күнөөлүү экенин кошумчалаган. Кечээ компания өкүлдөрү үлүшчүлөрү акча бербегендиктен үйлөрдү бүтүрө албай жатканын айтышса, бүгүн башка нерсе ачыкка чыгып жатат. Көбүнесе бардык жарандар кыймылсыз мүлк үчүн каражатты толук төлөп бүтүрүшкөн. Айрымдары үйдүн пайдубалы салынганда эле беришкен. Эми компанияда акча жок. Орто эсеп менен 1 чарчы метр 370 долларга бааланган. Үлүшчүлөр үйлөр пайдаланууга бериле элек деп жатышат, бирок бийлик да муну жөн эле чечип кое албайт. Демек мыйзам бузуу бар деген Туманбаев. Ошол эле учурда мэр муниципалитет компаниянын 5 объектисин пайдаланууга берүүгө көмөктөшүүгө даяр экенин белгилеген. Президенттин тапшырмасын алкагында биз 5 үйдү эксплуатация кылууга жардам бере алабыз, бирок бул үчүн карыздар менен мыйзам бузуунун бардыгы бүтүшү керек. Учурда үлүшчүлөр электр энергиясына өндүрүштүк баа менен төлөп жатышат. Эксплуатацияга бергенден кийин тариф арзандайт деген Жунушалиев. Кыргызстанда 3000 тоннадай алтын запасы бар. 2022-жылы алтын иштетүүдөн 7 миллиард 206 миллион сом салык түшкөн. Бул тууралуу 16 январда Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында салык кызматынын жетекчисинин орун басары Нурлан Умутулов кабарлады. Анын айтымында Тоо кен тармагынан ушул жылы жалпысынан 48,3 миллиард сом салык түшкөн. Бул жалпы салыктардын 30%-ын түзөт. Алтын казгандарга өзүнчө салык бар, ал алтындын баасына жараша төлөнөт. 2022-жылы 7 миллиард 206 миллион сом түшкөн. Бул алтындан төлөнгөн салык. Жалпы бул тармактан 48 миллиард 180 миллион сом түшкөн, деди Умтулов. Отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу комитети жер казынасы жөнүндө жер казынасын пайдаланууда продукцияны бөлүштүрүү жөнүндө макулдашуулар тууралуу мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоорун биринчи окууда талкуулаган.